Салам достор, Кутман кеч. Биз Ысык көлдөн тагыраагы Каракол шаарынан түз эфирге чыгып атабыз. Менин интернетим зарядкам аз болгондуктан кыскача ток этерине төрөйүн. Урматтуу Facebook колдонуучулар, өзүңүздөр билгендей Каракол шаарындагы баягы акыреги сынган, башынан травма алып, аялдын, келиндин ден соолугуна олуттуу зыян келген маселе боюнча биз материалды чыгарганбыз. Анткени бизге кайрылып баракчабыз аркылуу жарыялап берүүнү өтүнгөн жабырлануучулар. Мына ушул маселе боюнча бүгүн биз Караколго келдик. Себеби буга бир топ жагдайлар, бир топ моменттер бар. Анын баарын эми айтып отурсак узун. Биздин YouTube баракчабызга бул боюнча Караколдогу ошол инцидент толук чыгарылыш жарыяланат. Жакын күндөрдө урматтуу көрөрмандар, ошол Караколдогу төрөт үйүндөгү акушер, кызматкерлер, дарыгерлер кызматтан кетип отурат. Эки кызматкерди бүгүн ушу комиссия кызматтан алды. Азыр анын баарын ушул бул жакта сиздерге толугураак ушул жагдай боюнча сүйлөп бере турган каарман өзүңүздөр билесиздер. Дал ушул инибиздин аты жөнүңдү коомчулукка, көрөрмандарыбызга айтып кой. Кыскача жагдай кандай болду, бир белгилеп кетсең. Мен саламатсыздарбы биринчиден. Аты жөнүм Кыдыралиев Аман Өмүрбекович. Жабырлануучу келинчегим жана баламдын жолдошу болом. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркочоевич Жапаров, сиздерге абдан чоң рахмат, жүрөк ыраазы. Бирок сиздер түзүп берген комиссияга келип, ошондой жыйынтык чыгарып келгиле деп жибергениңиз үчүн абдан чоң рахмат, тазим. Бирок карга карганын көзүн чукпайт демекчи, алардын кирип келип кандай тозуп алганынан, кандай узатуу ийгенинен күмөн санап, кандай жыйынтык чыгаарынан уже ишенбестиктен улук байкемди чакырууга туура көрдүм, туура чечтим. Улук байкеме болгон эл журт менен кайрылып атып, чакыртып, ушул ишти иликтеп, туура жагынан чечилишине болушунча аракетибизди жумшадык. Ошонун жыйынтыгы менен төрөттү пландап жазган Каухар Бейшекеевна жумуштан айдалды. Ошол түнү дежурствода жүргөн врач Ибарат Касеновна жумуштан айдалды. Жана ошол жерде заведующий болуп иштеп жаткан врач катуу выговор алды. Анан медперсоналы аябай катуу выговор алды деп чечим чыгарылды улук байке келгенден кийин. Негизи силер биринчи кирип барганда кечээ комиссия келгенде эмне болду эле? Негизи биринчи комиссия кирип келгенде эле мен кичине кечирээк келип калдым комиссиялардын артынан. Комиссиялар кайда деп издеп барган күнү ординаторский бөлүмүндө стол жайылып, чай ичип отурган көргөндөн кийин уже ал комиссияга болгон үмүтүм жок эле болуп кетти да. Азыркы бүгүнкү комиссиянын жагдайына ыраазы элесиңерби? Бүгүнкү комиссиянын чечимине ыраазыбыз. Негизи урматтуу көрөрмандар, сага дагы рахмат. Анткени кайдыгер карабай, башка биздин ушул айымдарыбыз, келин кыздарыбыз өз укуктарын татыктуу колдонуп, жагдайга бир зыянга учурабаш үчүн, бул баарына сабак болуш үчүн жасалган аракет болуптур. Эми толук форматта толук чыгарылышты. Биздин YouTube баракчадан көрөсүздөр. Кандай болду, эмне болду? Бул чечимге дагы кандай деген азап менен, кандай деген күрөш менен ошол шалаакы дарыгерлер кызматтан кетишине абдан көп менет болду да. Кыргыз элим бириксек баарын жеңе аларыбызга ишендим. Андан сырткары ушул бул инцидент болгон окуя, бул шалаакылыкпы же мындай бир кокустук беле деген суроого так жоопту биз ала алдык. Бирок бул үчүн абдан көп
мейнет бүгүн кечке мына телефонубуз заряд өчүп атат. Азырга чейин ушул жагдайдын артынан жүрүп, акыры инибиз президентке чейин кайрылып, резонанс кылгандан кийин анан маселе оң жагына чечилгендей болду. Эми анын баарын дагы күтөбүз. Кандай укуктук баа берилет? Укук коргоо органдарынын мындай бир иш аракетинде калды да. Бар болуңуздар, толук чыгарылыш YouTube баракчадан чыгат достор.